бир чатырдын алдында жашап, бирок чоочун адамдардайбыз. Мамилебиз эч эле сууп калган. Болгону эле элдин көзүнө, душман көзүнө эрди катын болуп жашап жүрөбүз. Менимче мындай көрүнүш сизге тааныш, Эгер сиздин үй бүлөдө да тилекке каршы ушундай көрүнүш болсо, же болбосо ошол нерсеге баратканыңызды бир жан дүйнөңүз сезип атса, анда бул роликти аягына чейин көрүңүз. Мен аты жөнүм Сейил Калдыбаева, дипломдуу академиялык билими бар психологмун. 14 жылдан бери практик психолог болуп эмгектенип келем. Буюрса, коомубуздун аң сезимине, замандаштарымдын жашоосуна салымымды кошуп келатам десем болот. Анда эмесе бүгүн нике жөнүндө, бактылуу нике жөнүндө бир аз силер менен баарлашкым келип турат. Бактылуу нике десе башкалар айтышы мүмкүн да, койчой, болбогон бир жомокту айтпачы, азыр андай жок деп. Бирок мен айтат элем, бул бактылуу нике бири бирин түшүнүп жашаган жашоо, рахаттуу, жубайлык мамиле бул бар. Мен көптөгөн үй бүлөлөрдү билем ушундай мамиледе жашап келе жаткан, жана мен өзүм дагы тайсалдабай туруп, өзүмдүн жолдошум менен болгон мамилемди, жашоомду мындай мисал кылып бере алам да. Нике бирок бул өзүнөн өзү болуп калбайт да, ортодогу сүйүүнү багыш керек. Бактылуу нике бул талыкпаган эмгек, талыкпаган изденүү. Бактылуу нике бул өзүңө жоопкерчилик алуу, билим алуу да, эки тараптуу жоопкерчилик. Бул жерде жалгыз эле аял заты тырбалаңдай берсе, же болбосо эркек эле аракет кыла берсе, анда бактылуу нике эч качан болбойт да. Эки тараптуу жоопкерчилик, эки тараптуу чоң адамдын позициясында болуу. Бүгүнкү күндө турмуш куруп жашап аткандарына бир нече жыл болгонуна карабай, бир жаш баладай өздөрүн алып жүргөн жубайлар тилекке каршы аябагандай көп да. Бактылуу нике бул жүрөктөн, жан дүйнөдөн чыккан аяр мамиле да. Бактылуу нике бул деген адам эркекпи, аялбы, мага кандай мамиле кылышын каалайт элем. Кой, мен дагы ошол мамилени кылайын. Бер, мага эле эмес да. Мени бактылуу кыл эмес. Бактылуу нике бул мен түйөйүмдү канткенде бактылуу кыла алам, эмне бере алам, кантип аны кубандыра алам, анын жүзүнө кандайча бир жылмаюу тартуулай алам деген изденүү да. Сүйүү бул өзүнөн өзү жашап кетүүчү бир сезим эмес. Аны багыш керек, ага кам көрүш керек, аны сугарыш керек, кайсы бир жерде отоо чөптөрүн жулуш керек, жер семирткич бериш керек деген сыяктуу да. Бул үй бүлөлүк жашоо бакча сыяктуу. Биз анын багбандарыбыз. Анан ал жерде бир эле эмес, эки багбан болуш керек да. Эми келгиле, сүйүүнү кантип багабыз? Ой, макул, Сейил айым, сүйүү эле деп атасыз. Ошо ортодогу сүйүүнү кантип багабыз? Мындай кичине психолог катары практикалык кеңештерди берип кетчи дей турган болсоңор, анда силерге бир нече кеңеш берип кетейин. Биринчи эле, бул эки тараптуу жоопкерчилик болуп аткандан кийин, достор, адам, эркек дагы, аял дагы, бизде көбүнчө аялдар эле аракет кыла берет да. Урматтуу мырзалар, силерге да кайрылат элем да, мындай толук кандуу, рахаттуу нике куруш үчүн эркектер дагы жоопкерчиликти алсак жакшы болот эле. Кайсы курста болбо, консультацияда болбо, тилекке каршы көбүрөөк пайыздык көрсөткүч аял заты жүрөт. Эркектерде чоң шляпаларды кийип алган. Мен баарын билем, мен өзүм психологмун, мени үйрөтпөй эле кой деген. Келиңиздер, чыныгы мырзалык бул жөнү жок куру намыстык эмес да. Баарын билем деген адам эч нерсе биле элек адам. Ошондуктан куру намысты жыйыштырып коюп эле, үй бүлөм үчүн, аялым үчүн, өзүм үчүн бир келген жашоомдо сонун өмүр сүрүп кетиш үчүн билим алам, өзүмдүн үстүмөн иштейм деген бир мындай маанайды, настройду өзгөртсөк аябай сонун болмок да. Биринчи өзүбүздү тааныйбыз. Келгиле, эми өзүн табуу, өзүн таануу деген сөздөр балким тажап жүргөн болсоңуз, бул сөздөр сизди триггер кылып аткан болсо, анда өзүбүздү курабыз деп айткым келет да. Өзүбүздү жаратабыз кайрадан. Өзүбүздү куруу, өзүбүздү жаратуу бул мүмкүн. Бизде көп замандаштарыбыз все, мен карыдым, же болбосо бүттү, менин жашоом талкаланды, тагдырым талкаланды, эч нерсе өзгөртүүгө мүмкүн эмес деп өздөрүнүн жашоосуна өздөрү чоң майлуу чекитти коюп салгандар көппүз да. Жок,
эч качан өзүбүздү кайрадан жаратуу, өзүбүздү кайрадан куруу эч качан кеч эмес. Өзүңөрдү тааныгыла, күчтүү жактарыңарды аңдагыла. Анткени өзүң курган адам, өзүн жараткан адам башка бирөө өзүн жаратып жатканда, ошол жанындагы жубайы өзү куруп жатканда колдой билет, коштой билет, түшүнө билет, тоскоолдук жаратпайт, күрө албастык кылбайт, коркпойт, бул менден озунуп кетет, бул менден ашып кетет деп жөнү жок кызганбайт. Андан кийин өзүн кабыл алуу. Өзүн баалабаган адам, өзүн барктабаган адам, өзүн сыйлабаган, өзүн кабыл албаган адам, кечирип коюңуз, башка адамды кенедей да барктабайт, кенедей да сыйлабайт жана кабыл албайт. А бизде өзүн кабыл албагандар, өзүн жек көргөндөр, өзүн жекиргендер, өзүн ички диалогдо дайыма критикалагандар тоолуп турат. Эгер адам өзүн өзү ичинен критикаласа, ал сырткы адамды түгөйүн жөн эле оп-оңой эле критикалап коет да, сындап коет. Жан дүйнөсүн талкалоочу сөздөрдү, ортодогу сууну суута турган, ортодогу сүйүүнү суута турган, ортодогу мамилени муздата турган сөздөр оозунан жөн эле чыгат мындай адамдын. Андан кийин келишпестик бул жашообуздун бир бөлүгү. Конфликтсиз үй бүлө болбойт. Керек болсо ошол конфликт эки адамды жакындатат. Конфликттин жардамы менен биз жеп аткан нан кадимки эле күнүмдүк нансыз тура албайбызго, ошол нан деле конфликттен келип чыккан. Кандайча ун, суу, дрожь, майдын кошулмасы аралашып бири-бири менен конфликт болгондо анан сонун ып-ысык лепешкалар жаралат да. Ошол сыяктуу үй бүлөдө конфликт болбой койбойт. Конфликтти бирок бул бизден көз каранды да, кандай жол менен чечебиз. Эгер биз конфликтти туура чечсек, анда жубайлар мурункуга караганда да бири-бирин сүйүп, түшүнүп, жакындай түшөт. Эгер туура эмес чечсек, экөө эки жакты карайт, ортодо көзгө көрүнбөгөн бийик дубал пайда боло берет, анан бул бизди алыстатат акырындык менен. Конфликт чечкенди үйрөнөбүз, элементарно үн көтөрбөгөндү, үнүбүздү өктөм чыгарбай, тынч абалда, адекваттуу, жакыныбызга күтүүлөрүбүздү, ойлорубузду билдиргенди үйрөнөбүз да. Эмоционалдык интеллектти мындайча айтканда жогорулатабыз. Мындай сүйлөшкөндү билбейбиз да, тынч жай отуруп. Мунун баары билимдин аркасы менен, мунун баары чоң каалоонун аркасы менен келет. Баарлашуунун терең деңгээлине жеткенге аракет кылышыбыз керек. Ошондо конфликттин алдын алабыз. Андан кийин баарлашуу деп калбадымбы? Коммуникацияны өнүктүрөбүз, достор. Бизде эң эле жөнөкөй баарлашканды билбейбиз. Алардын ичине эмне кирет? Алардын ичине угуу. Сизге суроо. Бири-бириңерди канчалык угасыңар? Жөн эле мындай. Орусча айтканда, слушать эмес, услышать деген сөз бар, Жөн эле мынтип эле эмне деп атасың, айта берчи эмес да. Жөн эле угуу эмес, куун коюп, бүт дитиңди буруп, ушул жубайым, ушу аялым, ушу күйөөм мага эмне айткысы келип атат, угайынчы, сөзүн бөлбөй, сындабай, урушуп жибербей, толтура мораль окуп жибербей, акырына чейин угайынчы деген эле элементарно угуу жөндөмдүүлүгү жок бизде. Же болбосо башка шыктандыруу, коммуникациянын ичине бир толкунга түшө билүү, мунун баары коммуникациянын навыктары, көндүмдөрү кыргызча айтканда. Бул нерсеге биз үйрөнүп өзүбүздү машыктырышыбыз керек. Анан эмне болот? Бекем үй бүлөнүн жана тирөөчтөрү болот го, Мисалы, боз үйдө, кыргыз элинин боз үйүндө тиреп турган ууктар. Бекем үй бүлөдө дагы ошол түндүктү кармап турган ууктар сыяктуу мен жогоруда айтып кеткен нерселер. Эгер биздин ошолорубуз алсыз болсо, жаракка кетип калган болсо, араң эле жан болсо, анда биздин түндүгүбүз биз суктана тургандай туруп бербейт. Мен психолог катары мындай өзүм менен өзүм сыймыктанып, албетте, жаратуучу мени ошол нерсеге себепчи кылды, Алла Таала, бирок ошол эле учурда мен өзүмдүн кесипкөйлүгүм менен бир топ үй бүлөлөрдү ажырашуудан сактап калдым деп бекем мындай мактанып айта алам да. Бул жерде жакында эле бир келин келип калды. Сейлеже, мен ажырашып эле кетейин деген чечим чыгарып атам. Кандай деп айтасыз деп. Көбүнчө психологдорго аял заты бир
подтверждение деп коет го орусча, мындай менин ушул чечимимди бекемдеп берсе, анан мен ошол чечимди чыгарып алып барып ажырашып кетсем дешет да. Бирок кесипкөй психолог эч качан ажырашам деген адамдын ниетин бекемдеп бербейт. Психолог ошол үй бүлөнүн сакталып калышына колдон келишинче жардам бергенге аракет кылат. Эгер мүмкүн эмес болсо, сиздин жашооңуз үчүн психолог чечим чыгарбайт, өзүңүз чечим чыгарасыз да. Анан албетте ал кардарым менен иштештим. Бекем үй бүлө аттуу курсума доступ ачып бердим. Ишенесизби, анан бир нече убакыт өткөндөн кийин Сейле эже, чоң рахмат, сиздин сабактарыңыз мага суудай эле керек болуп атыптыр. Курсуңузду толук көрүп чыккандан кийин үй бүлөмдү сактап кала алдым. Азыр бактылуу өмүр сүрүп атабыз деген катын алыш мени кадимкидей канат байлатты, кадимкидей шыктандырды, кубандырды. Мен эгер ушул келген, бир келген жашоомдо Кудай мага канча өмүр берсе, ошол өмүрүмдө бир үй бүлөнүн сакталып калышына себепчи болсом, анда бул өмүрүм текке кеткен жок да. Ошол себептен силерге айтарым, эгер сиз азыр ушул сөздөрдү угуп, ушул видеого туш болуп калган болсоңуз, бул бекеринен эмес, баардык нерсе кокусунан болбойт. Сиз бактылуу болууга татыктуусуз жана бактылуу боло аласыз. Бул сиздин колуңузда, сиздин никеңизде үмүт бар дайым. Мындай бүттү, биздин никебизде үмүт жок деген сөздөн алыс болуңуз. Үмүт дайыма бар. Сиз никени кайрадан кура аласыз. Кайрадан куруу десе башка аял менен деген жок, өз жубайыңыз менен, өз жолдошуңуз менен кайра башынан курууга болот. Эч качан кеч эмес. Психология өзүм үчүн курсунда 3-жумасында биз ушул бекем бактылуу никенин курулушуна чыйыр салабыз. Ошол жерде биринчи кезекте сиз өзүңүз менен, өзүңүздүн мамилеңиз менен иштешесиз да, мындайча айтканда өзүңүздү курасыз. Андан кийин жаныңыздын жарааттары менен иштешесиз. Анткени жаралуу адам башканы жаралайт. Жаныңыздын жарааттарынан айыкмайынча сиз мындай дени сак үй бүлөнү куруу мүмкүн эмес сизге. Ошондуктан жаныңыздын жарааттары менен иштешесиз. Андан кийин 5 сабактан турат. Бактылуу нике куруунун техникаларын берем, көнүгүүлөрдү берем, билим берем. Кыска, нуска, суусу жок, ток өтөр жери айтылган сабактар. Анан албетте бактылуу никенин алдында биздин камкордугубуздагы балдарыбыз бар. Аларга дагы туура мамиле кылганды үйрөнөбүз. Учурда 80% арзандатуу болуп жатат. 100 адам алам. Болгону 20 орун калды. Эскерте кетейин, катталып жетишип калыш үчүн төмөнгө тетиги еще деген ссылканы бассаңыздар, бизге WhatsAppка байланышка чыгасыз. Анан чын дилибизден, чын ыкластан сизге кеңири курс жөнүндө маалымат беребиз. Чамдаңыз, күтөбүз сизди.